Bir жолу Абдулла бин Масуд радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катуу ооруп жатканда зиярат кылып келип, денесине колун тийгизип туруп, Аллахтын элчиси, сиз катуу ооруп жатат экенсиз деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ооба, мен силердин ичиңерден эки адам ооругандай ооруйм деди. Ошондо Абдулла бин Масуд радиаллаху анху, анда сизге эки сооп болот экен деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ооба, мага эки сооп болот деди. Менин жаным анын колунда болгон затка калсам, мусулман адам качан ооруй турган болсо, Аллах Таала ошол оорун себебинен анын күнөөсүн кечирет деди. Урматтууган, жашоодо адам баласын өзгөчө мусулманга дүйнөдө оору, сыноо, кыйынчылыктар келе берет. Анын себебинен анын күнөөсү кечирилип, Аллахтын астында даражасы көтөрүлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ликулли даин даваун, ар бир оорунун шифасы бар деп айткан. Башка бир хадисинде сахаба радиаллаху анху Аллахтын элчиси дарылансак болобу деп сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дарыланганга рухсат. Бир эле оорунун дарысы жок деп айтты. Ошондо сахабалар ал оору эмне деп сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дарысы жок нерсе бул каарылык деп айткан. Эми шариятыбызда адам баласы ооруганда андан айыгуунун себептерин да баяндаган. Эң биринчиден ооруган адам Аллах Тааладан оорусунан айыгууну дуа кылып суроосу зарыл. Андан соң айыгуунун себептерин пайдалансын. Айыгуунун себептеринин эң чоңу бул Кур'ан-ы Карим жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин айтып кеткен дуалары жана сүннөт амалдар. Мисалы, Фатиха сүрөсүнүн ар бир ооруга шифа бар. Жана сахаба радиаллаху анхулар заманасында сахабалар жылан чаян чаккан адамдарды жана жин менен ооруган адамдарды Фатиха сүрөсү менен дарылап келишкен. Жана башка ушуга окшогон оорулар, мисалы уйкусуздук, көз тийүү дегендей. Демек шариятыбызда дарыланганга рухсат берилген. Эми дарыланганда бир гана таза адал нерсе, шариятыбыз рухсат берген нерселер менен гана дарыланышыбыз зарыл. Себеби арам ыплас нерселерде эч кандай шифа жок. Арам нерселер менен бир эле учурда дарыланса болот. Ал учур качан адам баласы андан башка эч бир дары таппай калса, жана мусулман өз ичинде чебер, шариаттын өкүмдөрүн билген дарыгер арам нерсени гана дарылыкка колдонушуңуз керек деп айткан учурда гана шариятыбыз арам нерселер менен дарыланууга рухсат берет. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өзүнүн хадистеринде ыплас таза эмес нерселер менен дарылануудан тыйган. Учурда кээ бир адамдар дары деп эсептеп алган арам нерселерден, мисалы иттин эти жана эшектин сүтү, төөнүн зарасы. Бул нерселерди колдонууга шариятыбыз тыйып салат. Ит жана эшектин эти бул арам нерсе, алардан чыккан нерселерден ыплас нерсе болуп эсептелет. Ал эми төөнүн зарасы түшүнүктүү нерсе, ыплас нерсе. Туура пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде анын сүтүнөн жана зарасынан колдонууга рухсат берилгендери бар. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдерге айткан болсо, ошол адамдарга гана чектелет, башкаларга ал хадисте эч кандай рухсат жок. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде заарадан сактангыла, себеби кабырдын көпчүлүк азабы заарадан сактанбагандыктан улам болот деп айткан. Эми адам баласынын денесине, кийимине зара тийип калган болсо, кабырда азап болуп аткандан кийин эми ичкен адамдын абалы кандай болду? Ошондон арам нерсени колдонуудан биринчиден ооруңуздан айыкпайсыз, экинчиден алкымыңыздан арам нерсе өтөт. Качан адам баласынын алкымынан арам нерсе өткөн болсо, анын 40 күн дуа жана намаздары кабыл болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде арам менен азыктанган дене эч качан бейишке кирбейт деп айткан. Ошондон урматтууган, келиңиздер шариятыбыз рухсат берген нерселер менен гана дарыланайлы.